Саламатсыздарбы? Мен Таджиева Жылдызай, Сүлктүү шаарынан балдар искусство мектебинен келдим. Сүрөт боюнча жана прикладное искусство боюнча тарттым. Бул май боек менен иштеген жумуштарым. Бул болсо акварель менен, анан гипсовый картондон жасаган жумушум. Булар акварель, булар май боек менен, анан булар прикладное искусстводон жасаган жумуштарым. Бул элик кыргыз элибиздин улуу инсандарын жасаганмын, сокконмун. Кыргыз элинин сулуусу жана сулуулук символу болгон Таттыбүбү Турсунбаева жана кыргыз элини дүйнө жүзүнө тааныткан Чыңгыз Айтматов. Булар чийлер, булар шартка байланыштуу биздин Сүлүктүүдө чий жок болгондуктан мен аябай жасагым келген да, соккум келген, анан живой изгородтон жасаганмын. Кыркып, аны сүртөн тазалап, анан катуу кылып байлап туруп, түп-түз кылып, анан аны кургатып, ошентип, анан жүндү мойтуп ороп туруп, анан сокконмун. Мен Момунфалыбай 4 жыл айлык өкмөттүн Актурпак айылынан келдим. Өз колумдан жасалган үндүү аспаптар, кылкыяк, өрүк комуз, сүрөттөрдү өз колумдан жасалган буюмдарды алып келдим. Бул кылкыяк өрүктөн жасалган. Ата-бабадан калган кылымдан кылымга болуп келаткан, жасалып келаткан үндүү аспаптарга кирет. Азыркы күндө дагы чыгарып, элге чыгарып берип атабыз. Бул да өрүк комуз, бул комуз токтогул комуз. Бул да өрүктөн жасалат. Артында дагы мен өзүмдүн чыгармамды берем. Карагай комуздан чыгарамын. Бул дагы жыгас буюмдардан үндүү аспаптарга жасаса болот. Бул жерде камчы сап, темир оуз комуз, салчу куту деп коет. Бул дагы комуздун немесин бердим да энди. Бул жерде Токтогул Сатылгановдун жыгачка түшүргөн дагы фанерага Токтогул Сатылгановдун сүрөтү. Бул да улуу инсандарга кирет. Кылкыякты мен көчмөндөр оюнда саттым. 13 миңден сатылды. Арабияга кетти комуздарыбыз, кылкыяктарыбыз. Андан тышкары дагы заказ менен, буйртма менен чыгарып бердим. Комуздарды азыр алып атат дейм. Комуздун баасы 5тен жогору. Каракай комуз 1,5 миңден 3 миңге чейин. Себеби экөөнүн айырмасы бар. Өрүк комуз бизде 10 миңге чейин да. Шаарларда булар кымбат турат. Себеби бизде Баткендин айырмасы, бизде материал бар да, ошон үчүн бир аз арзан беребиз. Өзүбүздө бар ошон.